Үй бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлгүлө. Рак оорусу менен ооруган аял каза болоор алдында жүрөк ооруткан кеңештерди жазып кеткен. Залалдуу шишик дарты менен 4 жылдан ашык күрөшкөн Австралиянын Русхант аттуу тургуну каза болоор алдында эмоционалдуу эскерүү жазып, бул жашоодо эмне маанилүү экендигин калтырды. Русхантка залалдуу шишик дарты 34 жашында коюлган. Ал каза болоорун билгенден кийин жашоону сүйүүнү башкаларга жеткирүү максатында ушул ишти жасаган. Оору бул сизди басканга, бийлегенге, ырдаганга, тамак жасаганга, сүйгөнгө, иштегенге, эже болууга, сүйлөшкөн кыз жана дос болууга үйрөтөт. Үй бүлөңүздү баалап, ага мүмкүн болушунча көбүрөөк убакыт бөлүңүз. Барчу жериңизге бир аз кечигип калсаңыз, кабатыр болбоңуз. Аны эч ким деле эстебейт деп жазган ал. Хант оорунун ага берген негизги сабактарын дагы баса белгиледи. Жардам сураңыз. Бул сиздин жашооңузду бир топ жеңилдетет. Оору сизге үй бүлө, бул баардык экендигин үйрөтөт. Кимдир бирөөгө жакпаса дагы, өзүңүздүн көйгөйүңүз болсо, сиз жок деп айтууну үйрөнүңүз. Мүмкүн болушунча көбүрөөк саякаттаңыз. Менин сиздерге кеңешим деп жазган Русхант. Катынын аягында ал жазып жатып көзүнө жаш алганын жана бул сабактарды оору электе билбегендиги үчүн өкүнөөрүн белгилеген.